Саламатсыңар урматтуу бүгүнкү биздин турнирдин катышуучулары. Мына алдыда тайпалык оюндар да аяктады. Кудай көрсө алдыда мына чейрек финалдык оюндар дагы башталайын деп турат. Бүгүнкү биздин өткөрүп аткан максаты деле максатыбызды байкап болушуңар керек. 15 жылдык ушул Новопавловка мектебинин 2004-жылкы бүтүрүүчүлөрү. Ушул жерде мына талай байкеңерди баарыңар тааныйсыңар. Ошолордун классташтары мына ушул агаларыңар болот. Сиздер менен бир сыйра таанышып коелу деп көп жылдан бери ушул жакта дагы ары бери өткөнүбүз менен мындай жүзүңөрдөн деле жакшы тааныбай калыпсыз. Жакындан таанышып жүрөлү, учурашып жүрөлү, ошол эле учурда ден соолукту чыңдоо максатында мына ушундай иш-чараны өткөрүп атабыз. Эмесе алгачкы бир расмий сөзүбүздөн баштайын деп турабыз. Новопавловка айыл өкмөтүнүн башчысы Залкар Максатбекович, сиз баштоо сөзүн айтып берсеңиз. Рахмат. Саламатсыздар, бүгүнкү оюндун катышуучулары. Бүгүн агаларыңар жакшы жөрөлгө баштап, жаңылбасам Новопавловкада мындай оюндар боло элек. Жакшы жөрөлгө баштапсыздар. Сиздерге чоң рахмат. Атайын ынтымак оюн өткөзүп атасыздар. Кудай буйруса, бул уланат иш-чара. Жакшы үлгү көрсөтүп атасыздар инилерге. 10 жылдыктар, 20 жылдыктар үлгү катары эске тутуп койсоңуздар, келечекте дагы айылыбызга мындай жардам иретинде көп иш-чараларды өткөзөлү. Ынтымак мына ушудан башталат да, чогулуп спортто биримдик болсо, айылыбыз Кудай буйруса оңолот, алдыга жылат. Ошо айылыбызда ынтымак болсун, күчтүүлөр утсун, баарыңыздарга ийгилик. Чоң рахмат, Залкар Максатбекович. Биздин бүгүн турнирге коноктор келиптир. Конокторго сөз берсек, Салим байке. Урматтуу туугандар, жакында эле мындай байкап кетмедиңерби? Орок айылында, Жаңжер айылында бир кандайдыр бир түшүнбөстүктөр, чуу дагы болуп кетти. Ошондуктан биздин Новопавловка ар дайым көп улуттуулук менен айкаланып келген. Ошол эле учурда биз түрк, кыргыз, орус деп бөлүнбөйбүз. Ар дайым бир тууганбыз. Мына ошол бир туугандыгыбызды азыр биз дагы жалпыңардын алдында далилдеп коелу деп ушул жерде аксакалдарды чакырганбыз. Мынакей азыр Новопавловка айылдык кеңешинин депутаты Салим Байрамов агасы. Саламатсыз, урматтуу биздин Новопавловка айылдын жайыл балдары, биздин мечеттен молдонубуз, айыл өкмөтүнүн Залкар экен. Бүгүнкү топланыш biraz ben Уручада айтам, бунда Уручта да бар, турклар да бар. Я хочу сказать, молодежь, спасибо, что собрались, пригласили меня. Я очень рад. Мне, знаете, что хочется? Вы молодые, красивые. Вот свою энергию надо вообще в хорошие дела вкладывать. Вот, допустим, вот на спортплощадке можете и бороться, и пинаться, все. Но наружу мы должны только уважать, любить друг друга. Дорогие мои, я понимаю, вы все молодые, мы тоже такие же были. Спор бывает, кто-то кого-то не любит что-то. Но мы должны сделать так, чтобы в нашем Кыргызстане никаких проблем не было ни среди молодежи, ни на улицах, ни в мечетях, нигде. Я люблю Кыргызстан, живу здесь и хочу, чтобы мои дети жили, процветали здесь. С вами вместе, с нами вместе. Этим людям, которые организовали вот это все, я благодарен. Большой рахмат. Мы сейчас в мечети, вот наш молодой тоже приехал. Будем молитвы читать, просить Аллаха, чтобы всегда все было у нас хорошо в нашем доме в Кыргызстане. Рахмат. Аллах разы болсын. Сизге да рахмат, Салим байке. Жана ошондой эле Абдилхак имамды дагы чакырып коелу. Ал дагы аксакал катары өзүнүн сөзүн айтып койсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу бир тууган инилер, агалар, бул ар бир элдин ушундай жаштары болгондугунан биринчиден сыймыктанабыз. Жаштар ынтымак болсо, албетте береке болот. Аллах Тааланын бир ысмы салам, ассалам. Бул тынчтык. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын бул дүйнөгө келишинден максат ошол тынчтыкты алып келиш максат болгон. Пайгамбарыбыз биримдикти каалаган. Аллах Таала Кур'анда дагы ошол биригүүнү талап кылат. Андай экен, мектепте бирге окуп, ушинтип чоңоюп,
кайрадан жүз көрүшүп, элдин ынтымагы үчүн чогулган экенсиздер. Ушул Навбаллахка айылында мечитке аралашып кызмат кылып жүргөнүңүзгө 20 жылдай болгон болсо, силердин мектепти бүтүргөнүңөргө дагы канча жылдар болду? Бирөөлөргө 10 жыл, бирөөлөргө 20 жыл. Ар бир инсан өз элине салымын кошкону жакшы. Тынч жашаган эл бактыруу. Тынч качан болот? Үйүңдө отуруп тынч тамак ичсең, футболду полияда жакшы көңүлдүү ойносоң, кайсыл улут болбосун жакшы жүрсөң, көңүлдүү жүрсөң, ошол тынчтык. Биздин кыргыз элибизге, кыргыз мамлекетибизге эч кимдин көз тийбесин. Кайсыл жерде болбосун мечит болсо, полиялар ачык, базарлар ачык, кайсыл көчөдө кайсыл улут айырмасы жок, бирдей көңүлдүү жүргөнү бул тынчтык. Мен айтар элем, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурашканда, кыяматтын жакындаганын кантип билебиз дегенде, кесип ээсине ошол кесип берилбеген деген. Мисал, улуулар өзүнүн кесиби дуа, жаштар иштөө, аракет, элди, мамлекетти өнүктүрүү. Албетте ар бир кесиптин ээси өз кесибине ээ чыкса, бактылуулук иншаллах ошондо деймин. Баарыңыздарга Аллах Тааланын жакшылыгы болсун. Баарыбыз иншаллах жакшы пейилдүү бололу. Сиздерге айтарыбыз, мындан да жакшы нерселерге уюштурганга, мындан да жакшы нерселерди өткөргөнгө аракет кылыңыздар. Бул кылганыңыздардан биз ыраазыбыз. Аллах Таала сиздерден ыраазы болсун. Жалпы журтка Аллах Тааланын тынччылыгы болсун. Çoğun rahmatlı Fatih İmam, paslaşlarımızın biri Bakır 30. ilke Bakır. Assalamu alaikum. Ошо эме бүгүнкү чогулушка, футбол ойнобузга эң жакшы көрүнүш, анын маңызы балдар. Кудайым буйруса, биздин артыбызда бар, алдыбызда бар дегендей, бирок эң маңызы артыбызда да. Ушуна бизди көрүп, кичинеметип, могу айылдын маңызын, Новопавловка айылынын маңызын чыгарып, эметип, жаңадасын көтөрүп, ушундай чоң мероприятия, мааракелер болуп, көтөрүлүп турса жакшы болот деп ойлойм. Эмнеге дегенде, биз көтөрүлсөк, муну эч ким ойлонбойт деп ойлойм да. Ушундай жакшы көрүнүштөр боло берсин. Эң маңызы футбол болсун, негизи футбол эми бүт баарыбыз эркектер эми жакшы азартын ойнойбуз, ушундай болсун, жакшы эле көрүнүштөр болсун жигиттер. Алга. Ким урмат берсен сөйлөп туруп кой балдарга. Бул дагы биздин башкачтарыбыздын бири. Ассаламу алейкум. Биздин Новопавловканын жигиттери, ошо сыктыналыклардын берем кандай десеңизерге бир чоң майрам бизден. Эмкиде бул кийинки муундарга, кийинки жаштарга үлгү, бизден кийинки дагы жаштар дагы келечекте кийинки оюндарды уюштура бергиле, дальнейшем дагы көбүрөөк боло берсин деген да. Баарыңарга ийгилик, ким болсо дагы оюн менен дегенде, кызык менен дегенде, чоң рахмат жигиттер. Силердин өкүлүңөрдөн дагы бирөөнө сөз берип кол, кел ким Дастан. Кел. Өзүңөрдүн эле балаңар туратыңар мындай айтканда. Ассаламу алейкум. Биздин айылдын тургундары, байкелер жана энелер, ошо сиздерге рахмат бүгүнкү турнирди өткөрүп атканыңыздарга. Ошо бул жерде айтып кеткен сөздөргө кошулам. Ар дайым биримдикте ынтымактуу бололу. Салим айка айткандай, орус, кыргыз, түрк деп бөлүнбөлү. Алхамдулилlah баарыбыз мусулманбыз. Түрк, кыргыз илгертен эле бир тууган болуп келген. Ошо биримдикти сактайлы, ынтымактуу бололу. Ошо бүгүнкү турнир ийгиликтүү өтсүн. Сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат Дастан. Мына азыр бул жерде аксакалдарга дагы чакан белегибиз бар эле. Силердин кол чабыңар менен биздин класстын атынан байыз чоң атабызга Запар. Кел. Чоң ата азыр сиз бата бересиз, сиз белегиңизди алып коюңуз. Кел Запар. Мына могу Запар деген байкеңер өзү ушул демилгени уюштуруп, атайын аксакалдарыбыз дагы унутта калбасын деп. Мына намаз окуңуз деп кол чабып кал келгиле. Чоң атабызга. Жана ошондой эле Курбан чоң атабызды дагы белексиз калтырбайбыз. Келиңиз, Курбан чоң ата.
Салимата келгиле анда. Мына Салимат табышка дагы кол чаап койгула, келгиле. Илтимат билеги үчүн дамазалоо менен. Чоң рахмат сиздерге. Азыр баттан азыр кимден кийин бирөө тобо берсин, кандай дейсиз? Азыр келгиле анда бата берип коюңуз болду. Amin. Ağışıgan soğuk olsun, tolağır toğuk olsun, жақшылыққа шақырған қоғам болсын, жақсырған doğru болсын, жақсырған алыс болсын, араңарда бір құдай қалыс болсын, барыңыз бақталың olsun. İşine de iyilik var, dağıttanqa iyi olur, ballar, bir kızın sübeysi böyle kıstan aman olur, dankı dalaya geçtim, Kırgızistan'dan dileğin gelip verdim, aman esin oğlum bu. Omi, çok rahmat. Ömürlü olunuz. Emese урматтуу бүгүнкү футбол мааракесинин катышуучулары Сокулук районунун Новопавловск айылынын номер 1 комплекс лицейинин 2004-жылкы бүтүрүүчүлөр арасында демилгеси менен өтүп жаткан ынтымак кубогун салтанаттуу түрдө ачык деп жарыялайбыз. Айта кетейин, 2002-жылдар менен 96-жылдар ойлошот, 2001-жылдар менен 98-жылдар ойлошот, 95-жылдар менен 91 жана 93 менен ветерандар. Азыр артык бойлага 2002 менен 96 даярданат, бул бойлага 2001 менен 98. Бир кубаттандыруу балдар, отуруп кубаттандыруу. Азыр эми кырсылдашкан ынчайнаш оюн башталат. Бардыгыңыздардан суралычы, эмоцияга көп алдырбайлы. Атайын ойын таза болсын деп бүгін біз бир эмес 4 калыс тап келдик. Калыстардын тарой айткалы эч кандай интереси жок бул турнирде. Алардын эң эле негизги максаты ушу турнирде татынакай бизге салым кошуп көп берели. Бул сөз эми ветерандарга тиешелүү эмес албетте. Жаштарга көп кызылгандык калтырып берет. Бардыгыңыздардан сурамчы, эгер деле калыстарды сөгүп жаман сөз айтсаңар, бул ушу уюштуруучулар бизге айтканга барабар да, себеби калыстарды биз алып келдик. Ошондуктан бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз, күчтүүсү жеңсин.
И баса эмени пловды да утулган командалар кетип калмай жок. Азыр жарым саат 1 сааттын алдында плов баштап ошону дагы ооз тийип кетиңиздер, э? Eka, bırak. Sürekli de tartışma için. Beka sen özünü Photoshop'tan boşuna.